Salam dostlar, orus tilindegi сколько деген сөздү туура колдонууну үйрөнөбүз. Сколько деген сөз кыргызчада канча деген маанини берет. Ал эми орус тилинде окончаниясы мужской роддордун аягына ов деген окончания кошот. Мисал үчүн, сколько мальчиков, канча бала, сколько человеков, сколько депутатов, сколько министров, сколько учеников. Баарынын аягына ов деген окончания кошот мужской роддордун аягына. Мисал үчүн, бул жерде канча бала бар демекчи болсок, сколько тут мальчиков. Бөлмөдө канча киши бар деп сурамакчы болсок, сколько человеков в комнате. В человеков ов деген окончания кошобуз. Андан кийин сколько депутатов у нас. Сколько депутатов у нас. Ов деген окончания кошобуз. Ал эми силерде канча министр бар деп сурамакчы болсок, сколько министров есть у вас деп сурайбыз. Сколько учеников в классе. Сколько учеников в классе. Мужской роддо ов деген окончания кошобуз. Урматтуу достор, сөзсүз комментарийге белгилеп калтыра кетиңиздер. Мен туура же туура эмес экенин сөзсүз текшеремин. Канча компьютер деп кантип сурайбыз, окончаниясы кандай болот жана ошондой эле бул жерде канча компьютер бар деп сурап орусчасын комментарийге сөзсүз калтырыңыздар. Мен туура же туура эмес экенин текшеремин. Урматтуу достор, ушул эрежелердин баарыны орус тилинин практикалык курсу аттуу китептин 2-чи бөлүгүнөн 117-чи беттен үйрөнө аласыздар. Бул китепти алып орус тилин дагы да кенен үйрөнүңүздөр.